29 апрелге карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгында тинтүү жүргүздү. Маалыматты клопко күч түзүмдөрүндөгү булактар ырасташты. Аларда Спутник Кыргызстан басылмасы УКМК Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерин кармаганын кабарлады. Болжолдуу маалыматтарга ылайык ал тыюу салынган заттарды саткан деп шектелүүдө. Азырынча УКМК менен Бишкек шаардык ички иштер башкы башкармалыгы бул боюнча комментарий бере элек. Кыргыз-тажик чек арасына зым тартуу иштери башталды. Кыргызстандын чек ара кызматы 29-апрелде Кыргыз-тажик чек арасында демаркация иштери башталганын маалымдады. Зым тартуу иштери 3 өлкө — Кыргызстан, Тажикстан жана Өзбекстан чектешкен аймакта башталды. Ишке УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев онлайн режимде байкоо салып турду. Жеринде процессти көзөмөлдөгөн башка расмий кызмат адамдары дагы болушту. Чек ара кызматынан биринчи этапта 420 чакырым тосмо курулары айтылды. Чек аранын айрым участкалары 3D торлор жана тикенектүү зым тартылат. Демаркация иштерин жыл аягына чейин бүткөрүү пландалууда. Аскер кызматкерлерине тала лагери уюштурулуп, керектүү атайын техника жеткирилди. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин маалыматына таянсак, Кыргыз-тажик чек арасынын жалпы узундугу 16,84 километрди түзөт. Анын 519,9 километри 2011 жылга чейин такталган. Калган 486,94 километри акыркы 3 жылда такталып бүттү. Бишкектеги Курманжан Датка көчөсүн кеңейтүү үчүн 45 имарат жарым-жартылай бузулушу мүмкүн. Бишкек шаарындагы Курманжан Датка көчөсүн кеңейтүүнү пландоо учурунда 45 имараттын кызыл сызыктан чыгып кеткени аныкталды. Бул тууралуу мэриядан билдиришти. Мекеменин маалыматына ылайык 29-апрелде кала башчысы Айбек Чунушалиев шаардык кызматтар менен биргеликте аталган көчөнүн Чүй проспектинен Салиева көчөсүнө чейинки бөлүгүн текшерди. Учурда ал тилкеде жол оңдоо жана жылуулук түйүндөрүн жаңылоо иштери жүрүүдө. Мэр тиешелүү мекемелерге кызыл сызыкка чыгып кеткени айтылган тилкелердин кимге таандык экенин аныктоо үчүн документтерин текшерүү тапшырмасын берди. Ошондой эле аталган көчөдөгү чарба субъектилеринин ээлерине имараттардын фасадын шаардык дизайн кодго ылайыктап иретке келтирүү зарылдыгын түшүндүрүү тапшырылды. Зарыл болсо менчик ээлерине альтернативдүү жер тилкелерин берүү мүмкүндүгү каралат деп белгилешти мэриядан. Мындан тышкары мэр шаардык кызматтарга көчөдөгү жарыктандырууну жакшыртуу, аймакты көрктөндүрүү, тротуарларды оңдоо жана санитардык талаптардын сакталышы боюнча тапшырмаларды берди. Бүгүнкү күндө Бишкек мэриясы президенттин кеңсеси ынтымак ордо жайгашкан Айтматов проспектисин кеңейтүү иштерин жүргүзүүдө. Бул үчүн шаар бийлиги жол боюндагы теректерди кыюудан тышкары андагы үйлөрдүн тосмолору менен курулмаларын бузуп жатат. Үй ээлери мэриянын бул аракетин мыйзамсыз деп атап, кенемте талап кылууда. Улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине 100 000 сомдон берилет. Кыргызстанда улуу ата мекендик согуштун ардагерлерине 100 000 сомдон бир жолку жардам берилет. 2024 жылдын 1-апрелине карата өлкөдө улуу ата мекендик согуштун 32 ардагери катталган. Президенттин фондунан 3,232 000 сом бөлүнөт. Жардам төмөнкү категориядагы адамдарга берилет. Улуу ата мекендик согуштун майыптарына жана катышуучуларына, нацисттик концлагерлердин жашы жетелек туткундарына, 1941-1944 жылдары Ленинград блокадасы маалында иштеп, атайын медаль же белги менен сыйланган адамдарга берилет. Быйыл жеңиштин 80 жылдыгы белгиленет.